баса биз жерден жаралганбыз жана жерге кетебиз. Мына көктү көргөндө жата калгыбыз келип жаныбызды тартып турат. Талаада көп жүрөбүз, ошо таладагы маселе. Талаада жатып калып, эсим ооп калды, уктап калып, бетим кыйшайып калды дейбиз. Анан баса мынакей сөөк. Мен сөөктү тептим. Ушул маселе тууралуу да түшүндүрүп берем. Катталгыла, каттап койгула, башкалар менен бөлүшүп койгула. Жин шайтандардын амалдары жөнүндө айтып берем. Эми сөөк демекчи. Сөөк эки түрдүү. Экиге бөлүнөт. Ошо адал малдын союлган сөөгү жана адалдабай союлган малдын сөөгү жана эти. Ошон үчүн шайтандар адалдабай башка бирөөгө Аллахтын ысы менен атабаган малдын сөөгүндагы этин жейт деп айтылат. Андыктан адалган сөök, адалдаган сөök. Үйдө дагы коркунучу жок деп биз эсептейбиз. Анткени анча-мынчалар сөök жөнүндө айтсак, үйдөн да коркуп бериши мүмкүн. Кайсы абал болбосо да сөөктү беките жүрүшүбүз керек. Тебе турган болсок, коргонуу менен жүрүш керек. Жана бисмилля аузу биllahi минаш шайтан ражим менен ар дайым амал кылып жүрүшүбүз керек. Кантип коргонушту бизде үйрөтөт. Андыктан кенен жүргүлө, коркпой жүргүлө, келмени айтып жүргүлө. Ассаламу алейкум.